Аял заты бул үй бүлөнүн, жалпы эле адамзаттын куту. Алар кандай тармак болбосун жөндөмдүү, айкөл жана кыйын кырдаалдарда жолун таба билген зат. Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан калктын 65% элетте турат. Андагы эркек адамдардын басымдуусу дыйканчылык же мал чарбасы менен алектенип келет. Ал эми аялдары үй тиричилигин гана жүргүзөт. Буга биринчиден жумушсуздук, экинчиден чакан бизнес кылайын десе финансылык билими жетпейт, экономикалык маалыматтары жок. Ушундан улам үйдө отуруп калышат. Айымдардын жеке иш баштоосуна жана ар тараптан өнүгүүсүнө түрткү болуу максатында 2021 жылы Wage долбоору ишке кирген. Анын алкагында 22 уюмдан турган коалиция түзүлгөн. Түзүмгө бир катар бизнес ассоциация жана айымдарга колдоо көрсөтүп турган коомдук уюмдар кирген. Булардын башкы максаты жер-жерлердеги аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, гендердик зомбулукту азайтууга, ишкер аялдарга шарттарды түзүп берүүгө жана ишин андан ары өркүндөтүүгө көмөк көрсөтүүгө багытталган. Бул үчүн алгачкы кадамдар өлкөнүн түштүк регионунан башталды. Жакында эле түзүмдүн өкүлдөрү Ош, Баткен, Жалал Абад облустарын кыдырып, жергиликтүү аялдар менен жолугушууларды өткөрүп, алардын көйгөйлөрүн угушту. Өз кезегинде 400дөн ашуун ишкер айымдарга тиешелүү консультациялар берилди. Эми апрель айынын ортолорунан баштап ушундай эле жолугушуулар калган региондордо өткөнү турат. Биз айымдар менен жолукканда ошол көйгөйлөр бири-бирине окшош болду. Мисалы эң биринчисин айтканда бүгүнкү күндө көптөгөн айыл жергесиндеги ишкер айымдар айтты, бизге маалымат өз убагында жетпейт деп. Бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Ошол эле маалыматтан сырткары билим дегенде баягы бизнес жана финансылык сапаттуулук жөнүндө билим керек. Жана ошондой эле бизнес жөнүндө ачуу эмес, бизнести жүргүзүүдөгү дагы колдоо керек жана ошондой эле маалымат менен билимди өз убагында алганга депчи. Былтыр экономика жана коммерция министрлиги 2022-2026 жылдарга карата айымдар арасында ишкерликти өнүктүрүү боюнча улуттук программаны кабыл алган. Анда аялдарга маалыматты өз убагында жеткирүү, алардын бизнестеги потенциалын жогорулатуу, коомдук турмушта туш болгон тоскоолдуктарын жоюу жана укуктарын коргоо деп 4 негизги блок камтылган. Бул программанын максаты ошол Борбор Азиядагы айымдар арасындагы ишкерликти өнүктүрүү. Анан ошол долбоордун алкагында былтыр Кыргызстанда декабрь айында 22 уюм Кыргызстан бою биригип, айымдар арасындагы ишкерликти өнүктүрүү жана аларга карата зордук зомбулукту токтотуу боюнча коалициясын түзүшкөн. Ал 22 уюмдун арасында бизнес ассоциациялар жана ошондой эле айымдар менен иштешкен коомдук уюмдар бар. Алар биригип, биз ушу жакынкы убакытта Кыргызстанда бүгүнкү күндөгү улуттук айымдар арасындагы ишкерликти өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу максатында түзүлүшкөн. Wage долбоору Кыргызстанды өзүнө толук камтуусу үчүн 2 жылдай убакыт керектелет. Бул аралыкта айыл жерлериндеги аялдардын өнүгүүсүнө артыкчылык берилет. Айымдардын башын бириктирген семинарлар өткөрүлөт. Анда бизнес баштоонун жана киреше табуунун жолдору үйрөтүлөт. Ошондой эле аялдардын финансылык сабаттуулугун жакшыртуу боюнча окутуулар уюштурулат. Муну менен аял затынын келечекте өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнүн бир бутагы болуп калышы толук мүмкүн. 22 уюмдан турган коалициянын курамында Мутакалим коомдук бирикмеси дагы бар. Албетте айымдар ишкердүүлүгүн биз өнүктүрүшүбүз керек, билим берип, ошол айымдарга бизнес ачып, өздөрүнө бир шарт түзүп беришибиз керек болуп атат да, экономикалык жактан. Анткени жумушсуздук болуп, көп айымдар үйдө отуруп, мындай бир жумушу жок болуп, балдарын бага албай калып аткан айымдарыбыз көп. Ошол себептен ошол айымдарга ишкердүүлүктү үйрөтүп, үйдө отуруп кандай нерсе кылат, эгерде ал айыл жергесинде жашаса кандай бизнестерди кылып, кандай бала бакырасын бакса болот, эгерде шаарда болсо кандай болот. Ошол нерсени биз аябай көп үйрөтүшүбүз керек болуп атат да. Анткени көп айымдар балдары менен, кээде кички балдар болсо, үйдө отуруп эч ким иштей албай, балдарымды бага албай калдым дегендер көп да. Ошол үйдө отурса дагы кантип акча тапса болот. Албетте үй бүлөдө киреше жетиштүү болсо чыр-чатак болбойт. Аялдарды басмырлоо, аларга болгон зордук, зомбулук жана ажырашуу кыскарат. Мурда чындыгында эле эркектер акча таап, жубайларын үйдө отургузуп койгон заман эле. Бирок азыр туруктуу жумуш орундары аз болгондуктан аялдар дагы иштөөгө мажбур болушат. Анткени балдарды окутуу, аларга кийим-кечек, тамак-ашка үй бүлөдөгү бир адамдын тапкан акчасы жетпей калат дейт коомдук бирикменин төрайымы. Бизде эми бир тараптан ошол эркек кишилердин айлыктары аз болуп атат. Экинчи тараптан ажырашып кеткендерде айымдар көп да, миграцияда көбүсү жүрүп акча салбаган же ажырашып кетсе, ошо көпчүлүк Кыргызстанда 90% бала бакыра аял менен калат, эмнегедир эле да. Бирок ошол ислам дининде эркектин багуусу парз дейбиз, бирок бирде эркек көпчүлүк учурда бакпайт да. Ошол себептен аялдар балдарын багып, ошолорду бутка тургузуш үчүн, балдарына билим алдыруу үчүн, өзү билим алыш үчүн биз аялдарга акча тапканды үйрөтүп, ишкердикти үйрөтүшүбүз керек. Айымдардын чакан бизнес ачуусунда
микрофинансылык уюмдардын дагы ролу чоң. Кыргызстандагы чакан каржылык уюмдардын ассоциациясынын аткаруучу директору Алишер Акбаралиевдин айтымында кардарлардын 50%дан ашуунун аял кишилер түзөт. Статистика боюнча аял ишкерлер эркектерге караганда 15%га көбүрөөк киреше табат. Чыгымы азыраак болот. Тапкан акчасынын 80%ын социалдык чөйрөгө жумшайт. Азыркы мына кичинекей бизнес өнүкүш боюнча биздин аял кишилердин аябай чоң орunu бар да. Себеп соода болобу, мындай швейный бизнес болобу, микро бизнес боюнча аял кишилер аябай көп бизде болуп атат. Ошондуктан биз жакта биз берип аткан акча деле аял кишилер көбүрөөк деле берилип жатат. Андан тышкары аял кишилер акчаны алып атканда эле ошол түшкөн пайдадан сөзсүз бир эле бизнеске эмес, керек болсо аны ошол социалдык кийинки маселелерди ошол акчаны ажыратат экен да. Мисалы окууга, балдардын окууга, анан күндүк ошол жеп аткан маселеси боюнча сөзсүз аны деле алат. Белгилей кетсек, 29 мартта экономика жана коммерция министрлигинде 2022-2026 жылдарга карата Кыргызстандагы аялдардын ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү, гендерлик зомбулукту азайтуу боюнча мамлекеттик программасы талкууланат. Жолугушуунун жүрүшүндө коалициянын мамлекеттик программаны ишке ашыруу жана мониторинг жүргүзүү боюнча өз ара аракеттенүүсү угулат. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.